Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, урматтуу жыйындын катышуучулары. Парковка боюнча предприятиянын жетекчиси 47 парковка бар деп атасыздар, э? Канча стоянка бар? 40 стоянка. 40 стоянка, 47 парковка. Канча орундук ошол парковка стоянкаларда бар? Парковкада 2596 орун бар. Стоянка боюнча 2350 жакын орун бар. Күнүнө канча автоунаа ошол парковкага кирип чыгат? Болжол унан маалыматы менен Бишкек шаарынан 400 000 машина кирет, Бишкек жүзү караштуу. Биздин парковкаларыбызда хронометраж менен коюлган планыбыз менен Канча кирип чыгат? болжол 5000 автоунаа кирип чыгат. Таксанын билбейсиз? Таксаны жок. Эмне үчүн? Анткени биринчиден биз администрировать эткенде камералар коюлуп элек, ошого же датчиктер коюлуп элек, ошого байланыштуу так канча машина кирип чыкканын эч ким азыр биз администрировать эте албайбыз. Анткени жолдун жээгинде болгон үчүн биз точно ага так маалымат эч ким бере албайт азыр. Бул таң калыштуу. Түздөн түз коррупциялык көрүнүшкө шек жарата турган мандем десек болот. Эмне үчүн дегенде мекеме өзүнүн кол астында карамагындагы 47 парковканын канча орундугунда бүгүн бир күндө машина кирип чыккандыгы тууралуу санды билбейсиздер. Бир күндө канча машина кирип чыкканын точно так айта албайбыз. Анткени дем алыш күнү болот, жумуш күнү болот. Биз билебиз, дем алыш күнү, календардагы кызыл күндөрү, майрам күндөрү, ал жакка эч ким акча алганга укугу жок. Биз иш күндөрүн сурап атабыз. Күнүнө бир күндө канча автоунаа сиздердин 47 парковкага кирип чыгат? Болжол менен 4000 автоунаа кирип чыгат. Эми бул абдан өкүнө турган жагдай, урматтуу кесиптештер. Ушундай биздин башкы максатыбыз, башкы милдетибиз бул коррупция менен күрөшүү. Мамлекеттин саясаты да ушул болуп атат, коррупция менен күрөшүү болуп атат. 18 парковка бар учурда күнүнө 7579 орундук автоунаа кирип чыккандыгы аныкталган. Бул ички мэриянын аудити менин колумда бар да. Ошол аудитте көрсөтүп атат, 7579 автоунаа бир күндө кирип чыгат, 18 парковкага деп атат. Эми сиздерде бүгүнкү күндө 47, 18 эмес, 47 парковка болуп атат. 47-нен сиз болжолду 5000 автоунаа кирип чыгат деп атасыз. Бул кандай түшүнсө болот? Точно так цифра алган маалымат менде жок экен, сизге айтып кеткен акт боюнча. Ошого каршылык анан жооп берем. Жок, сиз жооп беришиңиз керек. Жооп берген үчүн бул жерге келдиңиз да. Анан ошол учурда ички аудитте көрсөтүп атат, 4980 автоунаа эсепке алынбай атат. Ал кимдир бирөөлөрдүн чөнтөгүнө кетип атат деген сөздү айтып атат. Буну башка эмес, мэриянын ички аудити айтып атат. Эми азыр 47 парковкада 5000ге жакын автоунаа кирип чыкса күнүнө, сиз айтып атасыз, бул абдан мына укук коргоо органдары, прокуратура эмнени карап отурат? Эмне үчүн сиздерди ушул маселеде аныктап текшербейт? Бул сиздердин ишмердүүлүгүңүз жөнүндө. Эми азыр парковкадагы мыйзамсыз жоруктар тууралуу кийинки суроолор көтөрүлдү да. Жерди кантип берип атасыздар? Жерди кайсы турат? Жер, муниципалдык жер кантип алынып атат? Парковка берилген жерлерде архитектуралык формировать этип Азыр сиздин колуңузда 47 парковканын көйлөндүргөн документтери барбы? Бармын эмес, калгандары рабочий. Канчасы бар? 5 барбы? 5 калгандары рабочий жашап жок. 42-синде жок. Мына сизге анда Жер кодексinin 25. беренесinin 3. пунктunu okuyup koyun.
жер участогун менчикке пайдаланууга берүүдө жер участогуна укуктук күбөлөндүргөн документтери берилип, анын чеги аныкталмайынча жер участогун пайдаланууга киришүүгө тыюу салынат деп атат. Ооба, ошого чейин, буга чейин каралган эмес экен, көтөрүлгөн эмес экен. Ошо өткөн жылдан бери ошо иш чара алып барабыз, документтерин жасап атабыз. Бир канча мыйзамдар, кодекстер, талаптар баары бузулуп, ошону менен катар сиздер дагы ишмердүүлүк жүргүзөбүз, жолго салабыз деп улам эле айтып атасыздар да. Ушуну укуктук норманы, ченемдерди сиздер жөнгө салышыңыздар керек.